Торкент Белалды негизги унаа каттамы жүрүүчү жолдо балдардын ойношу бир караган кишиге өбөн учураганы менен Сары Сөгөт айылындагы тилкеде бул кадимки эле көрүнүш. Асел айымдын балдары дагы башкалардай эле жолго чыгып кетет. Көбүнчө өзү мектептин спорт аянтчасына ойнотконго аракет кылат. Айым айылда бала бакча болсо эң биринчи кезекте бөбөктөрдүн коопсуздугу камсыздалат эле деген ойдо. Өзүмдүн 5 жашта, 4 жашта, 3 жашта балдарым бар. Ошо бирөөсү дагы бир да садикке барган эмес. Эч мындай условия жок да. Анан жолдон даже ошо эмелер өтүп баратканда, шоферлор өтүп баратканда төрө эле ушундай балдарын карашпайт, ушундай деп бала экен да ойношот да, ойногого келишет барысы. Сары Сөгөт айылында мектепке чейинки курактагы балдардын саны 600дөн ашат, бирок бир дагы бала бакча жок. Социалдык объектиге деп бөлүнгөн атайын тилке менчиктештирилип кеткен. Мына ол жер мурунку детсаттын орду болчу. Бул 75 орунду детсат болчу. Союз таркагандан кийин биздин айыл өкмөт приватташтыруу болгондо бирөөгө сатып жиберген. Ушу жердин ордун дагы биз көп жогорку инстанцияларга чейин арызданып эч ала албай атабыз. Муну ушу жер мына жолдун бою жакшынакай болуп, балдарыбыз тыпылдап жакшынакай болуп басып келип, ушу жерден детсатка кирип турчу болсо, эң эле сонун болмок. Токтогул району боюнча жалпы мектепке чейинки курактагы баланын саны дээрлик 8,5 миңге жетет. Анын 2000ден ашууну гана бала бакчага барат. Райондо болгону тиешелүү 20 мекеме бар. Айыл өкмөттөрдө жер маселеси чечилип берилген. Анан баягы финансы маселесине келгенде ушул жагы чечилбей турат. Быйылкы жылы ушул мектептердин базасында кыска мөөнөттүү бала бакчаларды ачуу боюнча атайын программа бар. Биз негизинен ушуга да аракет кылып атабыз. Токтогул районунда мектептердин жетишсиздиги дагы курч. 4-класска чейинки башталгыч билим берүү жайында 74 окуучу окуйт. Мектептин чатыры жараксыз, шейпырлары тешилип, жыгачтары чирип калган. Мугалимдер шыбы урап калабы деп кооптонуп турушат. 1986 жылы курулуп баштаган. Муну айылда элдер ашар түрүндө жана СПТУ кесиптик окуу жайынын студенттери менен кошо биргеликте курулган. 87 жылы ишке берилген. 2016 жылдан баштап МЧСтин корутундусуна чыккан. Мектеп азыркы учурда авариялык состоянияда, абалда. Ыбыш Алымбеков атындагы орто мектебинде дагы ушундай абал. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2011 жылы эле колдонууга жараксыз деген корутунду чыгарган. Дубалдарынан жарака кетип, пайдубалы чөгүп кеткен. 320 орунга ылайыкталган мектеп, анан азыркы учурда 634 окуучу окуйт. МЧСтин корутундусу 2011 жылы чыгарылган апрель айында. Ошондон бери кап ремонтко да кирилекпиз, жаңы салынган мектеп дагы жок. Белалды айыл өкмөтүндө 3 мектеп бар, бирок бири дагы талапка жооп бербейт. Район тургундары буга чейин бир нече ирет тиешелүү бийлик органдарына кайрылышканы менен майнап чыкпаганына нааразы. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.